Ачка болуунун ден соолукка тийгизген өтө чоң пайдалары тууралуу өткөн видеодо айтып берген элек. Бул видеодо ошол ачкачылык кандай жасалат экендиги тууралуу кыскача айтып берсек, ачкачылык негизи 12 саат аралык менен 18, 24, 36 саат аралыкта жасалышы мүмкүн. Жана бир ачкачылык менен экинчи ачкачылыктын аралыгы жумасына бир жолу же эки жолу, эки жумада бир жолу же айына бир жолу ушундай аралыктарда жасалат. Негизги биз ачкачылык жөнүндө биле турган нерсе бул ачкачылыктын алдында кандай тамактаныш керек, ачкачылыктан кийин кандай тамактаныш керек жана адамда кандай оорулар болсо же ден соолугунда кандай өзгөрүүлөр болсо кайсынысын кылганы жакшыраак. Ушул тууралуу дарыгерге кайрылып, андан кенен маалымат алып, дарыгердин көзөмөлүндө жасаган эң туура болот. Ачка болуунун ден соолукка тийгизген өтө чоң пайдалары тууралуу өткөн видеодо айтып берген элек. Бул видеодо ошол ачкачылык кандай жасалат экендиги тууралуу кыскача айтып берсек, ачкачылык негизи 12 саат аралык